Айтсаңыздар, мына азыр суроомо жоопту алдым, бир суроомо 300 сом жумушсуздук боюнча пособие экен, жөлөк бул. Туура. Чогулткан справкалардын баасы канча болот? Ал жакка справка Улукбек Зулпукарович керек эмес. Мен айткандай 3 документ керек. Бул паспорт, өзүнүн диплому же аттестаты, анан кийин трудовой книжкасы, эмгек китепчеси. Жок, иштебейт атып бул жерде деген бир кагаздын кереги жокпу силерге? Биз иштейт, иштебейт деген запросту биздин жарандарды чуркатпай, биз налоговый инспекция менен келишим бар. Түндүк системасы аркылуу биздин информационный система рынка труда дегенге биз запрос беребиз. Налоговый инспекция бизге бул жарандын жеке ишмердилик патенти каттоодо жок, же жеке ишканаларда учредитель болуп иштебейт, андай эмеси жок дегенде биз ошого ал справканы биз электрондуу түрдө алабыз. Экинчи справканы кадастр аркылуу канча жери бар деген справканы алабыз дагы. Ошо мыйзам түрүндө анын пособие алууга өзүнүн укуусу бар. Жок, жумушсуздук боюнча жөлөк пулду 123 киши алат деген, бул Кыргызстанда жумушсуздук толук жоюлуп турду анда, биздечи баардыгы жумуш менен камсыз болуптур. Бул эми кайрылып мен ушу пулду алам деген кишилер 153 киши болду. Биздин базадан өтүп аткан кишилер ушулар ал 123 адам алат да. Эми каттоодон өткөн дагы башка өзүнүн максаттары жана эмелер бар да. Мен айтып кеткендей, жумушсуздуктун каттоодон өтүшү биздин башка жөлөк пул деген пособияга алганга дагы биздин справка керек. Ал жакта ар бир адам үй бүлөнүн мүчөсүнө 810 сомдон төлөнөт. Анын ГМДсы 1000 сомдон ашпаш керек доход. Анан кийин 810 сомдон төлөнөт. Эми Улукбек Зулпукарович, бул түшүнүп атабыз. Биз мурда 250 сом болгон. Мына жарым жылдын ичинде 50 сомго көтөрдүк, коюп повышение. Биз жылдап ошо повышенияны азыр пландаштырып атабыз. Бирок бюджетке байланыштуу өзүңүз түшүнгөндөй, сразу прожиточный минимумга көтөрө албайбыз. Ошон үчүн аз-аздап ушундай чоңойтөлү деген ойлор бар да. Айтсаңыздар, мына мыйзам кабыл алынгандан кийин балдарга жөлөк пулду мына азыр ички миграция аябай көп да. Оштон келип мына чүйдө иштеп аткандар көп. Туруктуу пропискасы жок. Ошолор демек ушул мыйзамдын негизинде балдарына жөлөк пулду көп чуркабай ала алышат экен да, туурабы? Убактылуу жашаган жеринен кагазды алып туруп эле. Эң туура. Закон о пособиях кабыл алганда ал жакта дагы биз прописка маселесин алганбыз. Азыр мына закон о содействии занятости мына прописка маселесин алып атабыз. Ошондо келишим ушул жактагы бир коллизия болгон, ошого бир иретке салып атабыз. Аныңыз туура, Аида Камчыбековна ошо маселени дагы биринчи окууда көтөргөн. Ошондойбу деп биз туура ошондой багытта баратабыз деп жооп бердик. Өткөн жума өзгөндө ушул жөлөк пулдар боюнча атайын жолугушуу болгон. Парламентаризм сабактары деген берүүдө элдер катышып, көптөгөн суроолорду беришкен да, фамилиялары бар. Ошол эле Кара Балтада жашагандар ала албай атканын айтышкан. Мен сиздерге жиберейинчи ошол кишилерди. Макулбу? Жарайт, жибериңиз. Жөлөк пул балдарына жөлөк пулдарды ала албай жүрүшөт бүгүнкү күндө. Түшүндүм, жиберсеңиз биз карап, изилдеп пособияга укугу бар болсо биз албетте чегеребиз. Ошол балдарга болгон жөлөк пулдарга бир план бар да, мисалы үчүн районго. Ошол план толгондон кийин справкаларды албай бекитпей коюу кандай болот? План жок, Улукбек Зулпукарович. Бул по факту келип кайрылса, өзүнүн мен айткандай дагы положение боюнча башка требованиялары бар. 20 жылга чейинки автомобили бар болсо, 5 соткадан ашыкча жери бар болсо, өзү иштеп атып доходу мен айткандай 1000 сомдон ашса киши башына үй бүлөнүн мүчөсүнө, анда ал жөлөк пулга өзүнүн жөлөк пул алууга жолу жок болот.
Адан башка укуктарын биз карап көрөлүбү? Если ошо карап алса да ошондой биздин каттоодон өтсө, анда жөлөк пул алууга толук укугу бар ал кишинин. Рахмат. Ошол жолугушууда дагы бир маселе айтылды да. Мына бул машиналар боюнча. Азыр кээ бир машиналардын баасы бир жылкыдан арзан. Эмне үчүн ушул жылкылары бар, жүздөгөн койлору барлар пособие алып атышат, а эски машинасы бар киши албай калды деген суроону коюшту. КРС, МРСти да биз карайбыз. Бирок ал база тилекке каршы азыр да биз менен кошула элек, еще кошула элек түндүккө. Албетте карайбыз. Биздин пособие чегерген астында биздин социалдык кызматкерлер ошо жарандын үйүнө барат дагы мал мүлкүн баарын карайт. Анан кийин соцобследование, справка түзүлөт, паспорт түзүлөт. Ошого жараша анан кийин ыйгарылат пособие. Рахмат. Жана коллегам айтып кетти, жанагы убактылуу жашаган жер деген өзгөртүү керек экен чынында бул мыйзамда. Ушуну карап койсоңуздар, рахмат. Рахмат.